Ош облусунун Гүлчө шаарындагы селдин кесепеттерин жоюуга 543 куткаруучу тартылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдары министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык аймакты тазалоо иштерине 44 техника жана 10 мотопомпа тартылган. Мындан тышкары Өзгөчө кырдаалдары министринин орун басары жеринде иш алып барууда. Учурда 8 жертөлүү жана 45 короо сел калдыктарынан толук тазаланып өткөнү маалым болду. Белгилей кетсек, 28 апрелде саат 16:45 чамасында Гүлчө шаарында сел жүрүп, турак үйлөрдүн жана социалдык объекттердин короолорун жана жер төлөөлөрүн суу каптаган. Шуку жыйынына катышуу үчүн Тажикстандын өкүлдөрү Бишкекке келди. Бүгүн Тажикстан Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар жана спорт иштери боюнча комитетинин төрагасынын 1-орун басары Рахим Зода, Шабнам Карим жана мамлекеттик спорт комитетинин спорт боюнча эксперти Курбон Сода, Курбон Хоча Бишкек шаарына келди. Маалыматка ылайык алар Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө жооптуу министрликтеринин жана ведомстволорунун жетекчилеринин алдыдагы жыйынына катышат. Өкүлдөрдү Манас эл аралык аэропортунан дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Болотбек Ашыралиев тосуп алды. Белгилей кетсек, Шкуга мүчө мамлекеттердин спорт тармагына жооптуу жетекчилеринин жыйыны 1-майда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтөт. Быйыл Москвадагы жеңиш парады аскердик техникасыз өтөт. Быйыл 9-майда Орусиянын Москва шаарында өтө турган жеңиш парады өзгөртүлгөн форматта өтөт. Тактап айтканда парадда аскердик техникалардын колоннасы болбойт. Бул тууралуу орус басылмалары билдиришти. Өлкөнүн коргоо министрлигинин айтымында мындай чечим учурдагы коопсуздук жана оперативдик кырдаалга байланыштуу кабыл алынганын билдирген. Ошондой эле аскердик окуу жайларынын тарбиялануучулары, кадеттик корпустардын өкүлдөрү да бул жолу парадка катышпай турганы айтылды. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков техниканын катышпашын тышкы террордук коркунуч менен түшүндүрүп, Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22-77. Коопсуздукту камсыздоо үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, жеңиш парады Орусияда 1995 жылдан бери жыл сайын өткөрүлөт. Трамп Иранды келишим түзүүгө шашылууга чакырды. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран бийлигин келишим түзүүгө шашылууга чакырды. Бул тууралуу Трамп өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Иран чечкиндүү кадамга келе албай жатат. Алар өзөктү куралсыз келишимге кантип кол коюуну билишпейт. Тезирээк акылына келгени жакшы деп жазды АКШнын президенти. Буга чейин Трамп Иран өзөктү куралга ээ боло албастыгын бир нече жолу кайталаган. Иран бийлиги болсо алардын башкы максаты өзөктү куралга ээ болуу эмес экенин билдирген. Камчыбек Ташиев ага карата кылмыш иши козголгонун тастыктады. УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев билдирүү жасады. Анын кайрылуусун жардамчысы Өткүрбек Рахманов Facebook баракчасынан бөлүштү. Ташиев ага карата кылмыш иши козголгонун тастыктап, бирок күнөөлүү эместигин белгиледи. Сиздерге мага карата козголгон кылмыш иши боюнча кайрылууга туура келип жатат. Себеби бүгүн эртең менен маалымат чыккандан бери көптөгөн адамдар таңсызданып жатканын билдиришүүдө. Бул кылмыш иши боюнча менин юридикалык жактан толук коргонууга мүмкүнчүлүгүм бар жана Кудайым буйруса, менин эч бир күнөөм жок, акталып чыгам.
Кимдин күнөөсү болсо ал жазасын тартат, ал эми таза болсо акталат. Себеби мамлекетибизде акыйкат соц системин түзүүгө мамлекет башчыбыздын аракеттери көрүлгөн. Мисалы 25 адамдан турган кемпир абадчыларды акталышты. Ошондуктан барыңыздардан мыйзамдын чегинде гана болуңуздарды суранам. Эч кандай коомдук же башка адамдардын кыймыл аракеттеринин зарылдыгы жок деп эсептейм. Мен үчүн кыжалат да, кабатыр да болбоңуздар. Ар бириңиздерге чоң рахматымды айтам. Ыраазычылык билдирем. Буюрса баары жакшы болот деп белгилеген Ташиев өз билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, 28 апрелде Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына УКМКдын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев, экс-депутат Курманкул Золушев жана парламенттин экс-спикери Нурланбек Тургунбек уулу суракка барып, аларга айыптары угузулганы айтылган.